2010-жылкы окуя боюнча жалгыз эле Бакиевдер күнөөлүү эмес. Өлгөндүн үстүнөн көмгөн кылып, Бакиевдерди актачыдай болуп турат. Эй эки дос, жакшылап ойлонгула. Өлгөндөрдүн туугандары толуп турат. Арам бийлик башчылардын айынан агам өлгөн, иним өлгөн кезинде. Жетим калган, жесир калган көптөрү аны кантип унутамын эсимде. Ошондогу окуяны эстесек, окко учкан дала эрлер элимде. Жемкорлордун азууларын чагышкан жанымам да артык турат жеримде. Шейит кеткен балалардын энелердин аты сүйлөтүлөт. Мы все тогда вышли против политического гнета семейно-кланового управления Курманбека Бакиева. Сегодня здесь сидят матери, которые потеряли своих сыновей в событиях 6-7 апреля. Сколько еще молодых ребят позже погибли от полученных тогда ран. Ата-эне көз жашын тыйбай калган, анан кантип кан жутарды актайсыңар. Экөөңөр тең Бакиевдерди сүйөсүңөр, ишенич жок оп-оңой сактайсыңар. Саламатчылык. Кыргызда коркконго кош көрүнөт деген таамай айтылган сөз бар. Жакында эле Бакиев керет экен деп бир дүрбөп чыгышты эле. Келсе эмне болуптур? Кадам салса Бакиев мекениме, өлүп берем ак үйдүн этегине. Болду эми жетишет тажатып бүттүң, баш ийбеймин алдамчынын жетегине. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Лайф Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.